Кайрымдуу Бол коомдук фонду Орозонун 15-күнүн кайрымдуулук күнү кылып белгилөөнү коомчулукка демилгелеп чыгышты. Иш-чара Бишкек парк соода борборунда өткөрүлдү. Бул демилгеге Жогорку Кеңештин депутаттары, социал министринин орун басары, андан тышкары Бал Аяз компаниясынын аткаруучу директору катышып, фондко өздөрүнүн белегин тапшырып Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бүгүн абдан жакшы күндүн бири. Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала дайыма барыңыздарга ыраазы болсун. Эми бул дүйнөдө бизди Алла Таала жараткандан кийин ден соолук берип, жашынакай тажрыйба берип, билим бергенден кийин тапкан акчабыздын бир тобун эмес, 41%-ын ушул биз кайрымдуу маселелерге беришибиз керек экен. Бул деген Куранда да айтылган, бул зекет деп коебуз, кайрымдуулук деп коебуз. Мынакей ушул эки мисалдын негизинде мен ойлойм, мына орозо күнүндө жакшынакай иш-чара өтүп атат. Кайрымдуулук фондуна силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык ар бир адам өзүнүн тапкан пайдасынан, мен жана айткандай, сөзсүз түрдө кайрымдуулук жасаш керек. Бүгүн жакшы иш-чара уюштуруп, өзгөчө орозо күндөрү өткөнү абдан жакшы. Азыркы күнү биздерде жардамга муктаж көп адамдар бар. Өзүңүз билгендей, биздин өлкөбүздө 168 миңден ашык ден соолугу мүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар. Анын ичинде 28 миңден ашык биздин балдарыбыз бар. 304 миң балабыз аз камсыз болгон муктажга, жардамга муктаж үй-бүлөлөрдө жашайт. Биздин улгайган адамдарыбыз интернаттарда жашайт. Андан да тышкары биз билбегендерден муктажга, жардамга муктаж көп адамдар бар. Бул өзгөчө жакшы мүмкүндүктөр уюштурган адамдарга. Анан сиз жакшы демилге көтөрүптүрсүз, 15 күндө кайрымдуулук күнү деп жарыялайт деп айтып колдоп атып, биз дагы колдоп атабыз. Жана башка уюмдарды дагы колдоого чакырып атабыз. Сиздерге чоң рахмат. Айтам саламдыңа, мындан агайыне туган аманбы. Аябай коштоп келдиңер, мындан азамат деген балаңды. Кундузбек мага кеп айтты, костюмшымды кийинип чоңдор дойсун деп айтты. Ак үйдөн келген атайын зорлор дойсун деп айтты. Бирок 15 киши чогулуп бүгүн кайрымдуулук күнү деп чогулуп турган чагыбыз, баарыбыз мында карачы жолугуп турган чагыбыз. Байматов мындан азамат агабызга келдик да, Кыргызстандай ушундай балабызга келдик да. Эмиң айланайын азамат, ак бата менен ар качан алдыны көздөй жыла көр. Намысына Кыргыздын күнү түнү тура көр. Анан стойка микрофон жок экен, бизге да кайрымдуулук кыла көр. Айтор кайрымдуулук фондубуз иштей берсе болгону, бакталайын элинен дайым издей берсе болгону.
Көбeye versin uşunday azakemdin toyları Ankeli baymadıkından azamat emes kaşana Çoңdorgo berse tam salıp baldargan al beret şakalat Elin ütün aktagan kalkım ütün aktagan Aytur neçen degen ellerde tam duğula beriniz Ağayın kırgız kalkımdı dayım şan duğula beriniz Argaçan kırgız elimde can duğula beriniz Aytur üydüğula beriniz da dil duğula beriniz Aytur dil duğula beriniz Ankenin azamat degen bul bala Argaysı saya satkan ıhtavay Argaysı dingen ıhtavay Argemdin sayasatın ıhtavay Kırgızdan ulun emespe Kudayının ulun emespe Uşunday baldardı boldu deplem barına Aytamay gengeçte Emin azamattay ağabız En ağayın kırgız elimde Emgegin kılıp argaçan Gül söken dep tileyle Kaygırbay kırgız kalkıbız Gül söken dep tileyle Gül üstün uşun ömürde Sül söken dep tileyle Buna Bişkek barktın töründe Soğudagerlerden yerinde Irdap durgan çağımız Azamat degen bala var Ayavay bizde vaktalay Cırgap durgan çağımız Ayfır özündey balдар бар bolup var eken Toğday bağımız Emin aynan ayın azamat Bilgerin atalarım aytkanday Toygon koğulup kanagat Torpokta canım bağalat Kırgızga kızmat kılınız siz kırgıyday galat savalap Toğlurdun başın karı çalap da torpu gökteyt marı çalap Aytor kalkın ağrılmat kılınız siz kalkındın bugün arkalap Aytor orozonun karaca 15. gününde hayrın ulup gün kılıp Aytor jürögü üstü dil kılıp eldin barın çakırıp gelbegenine bakırıp Akınдар mından ırdayttan azamat kanasılıp Emin şul jerde karaca gelgendergen rahmat Hayrım duu bol dep fonduna jardamın bergendergen rahmat Ak kalpagın giyingen asıldığı bilingen atalarım var olsun Ak joluğu başından aklı sözü kaşından apalarım var bolsun Azamattay balanın baskan jolu şar bolsun Ağayın kırız kalkımdın ortosu dayanışan bolsun Emin azamattay ağama baktalaydı bağlaydı da şapmanaydı bağlaydı Arı vakta karaça namısına kırgıztın jaraya turgan uğul bolgun Ağayın kırız kalkımdı dayım karaya turgan uğul bolgun Jetim jesillerge jardamda bere turgan uğul bolgun Jetimlerдің janına gele turgan uğul bolgun Kaygılı gündün argaçan Koşulardın barısın Yaşı benim karısın Jardamımdın ayağa Jaratkandan men dağı ömür tileyim sağada Ağayın tuğan karaçın akbata veret sadağa Emin azamat balan var olup Baskan jolu şır bolup Ağayın kırız kalkımdın uqqanı dayanır bolup Emin uşunday bolgon baldarga akbata berip ketele Andan başkan netele Emin ırımdın bolsun jetege Ağayın kırgız elimde Azamattay jaş baldar Arılırgı baş baldar Köp bolsun dep tileyle Oğuzundan argaçan Kep bolsun dep tileyle Körü tayağı bulardın Köp bolsun dep tileyle Emi gayrım duu bolu argaçan Gayrım duu bolun argaçan Bunu budayımdan surayın Suravırdak turayın Barına bergin jardamda Emin azamattay Ağana Budayım özü boldosun Jalpı kırgız kalkımda jamanlık degen bolbosun Jakşılık degen orlosun Törkünün o sözdün aytkanda Tuğanlar törüngdü bakıp oynasun
Чоң рахмат, саламатсыздар да бир жолу. Кутманды кечирмен урматтуу кымбаттуу, кутманды күнүңүздөр менен ардактуу кымбаттуу достор, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушул кайрымдуулук жакшынакай кечени уюштуруп жаткан бизде уюштуруучуларга да кол чапып коңуздар. Чоң рахмат силерге. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, чың денсаулык каалайм. Ушул ыйык орозо айыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Ана берсе, азыркы сөздү Жогорку кеңештин депутаттары Икрамов Тазабек Икрамович, Мусабекова Жылдыз Аманбаевна, Молдобекова Гүлкан Сакеновналары чакырып коелу. Келиңиздер, ардактуу Жогорку кеңештин депутаттары, ардактуу жекелер, районуна келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кайрымдуулук фондуна келгендердин баардыгыңыздарды куттап кетейин. Орозо майрамыңыздар менен ушул ай Алла Таалам Кудайым бизге баардыгыбызды жакшы күндөргө жеткизсин. Бардык кайрымдуулук кылган ар бир кайрымдуулукка 70 эсе мындай соогун жазам деген ушундай бир жакшы күндөр боло берсин. Силерге чоң рахмат. Ар дайым кыргыздар бири-бирин эч качан таштаган эмес ушундай кайрымдуулуктун артынан көп деген бир жакшылыктар болсун да биздин жерибизде. Ошондуктан ийгилик каалайм. Bundan aradагы ар бир кыргызстандык ушуга жөн турбастан колунан келишинче бир жакшы жардамдарын берип жүрсүн. Силерге ишиңерге ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул кайрымдуулук иш-чарасына катышып аткандар. Эми бүгүн мынакей Орозонун 15-күнү деп ортолоп калганда ушундай кайрымдуулук деп иш-чара өткөрүп атасыздар. Орозо кармап аткандар, орозоңуздар кабыл болсун. Эми бул кайрымдуулук деген аябай жакшы нерсе. Ушул иш-чара ишке ашып, эми ар бир мындан кийин Орозонун 15-күнү кайрымдуулук күн деп белгилеп алсак аябай бир соопчулукта болот деп ойлойм. Жакшы иш-чара уюштуруп атсак, анан эми ушул жерге катышып аткандар сиздерге дагы орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, иштериңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, замандаштар, ушул ыйык орозо айыңыздар кут болсун. Ошо орозо айында ийгиликтер болсун. Анан мен бул жерде турган жигиттерге абдан ыраазычылык билдирип кетким келет. Мен бул жигиттерди жакыным деле эмес, таанышым да эмес, тууганым да эмес, болгону бар соцсеттер аркылуу тааныйм. Булар жакында эле эң мындай соопчулук чоң иш жасашты. Мына жакшынакай биздин эжекебизге үй салып берип, ошону ак өргөбө киргизип, ошонун тоюн кылып, бул деген түшүнгөнгө жакшы нерсе. Кайрымдуулук, ушундай боорукерлик адамды гана көп нерсеге, ийгиликтерге жеткиртет. Биз адамдар кайрымдуу болгонду, биз адамдар боорукер болгонду, биз адамдар мээримдүү болгонду үйрөнсөк, өлкөбүз да өнүгөт, адамдарыбыз дагы мындай бутка турат. Себеби азыр кайда барба эле ушу нааразы адамдарды, кайда барба урушкан, кайда барба талашкан эле кишилерди көрөсүң. Замандын түрү ошондой болуп баратат. Анан балдар, силерге рахмат. Силердин ишиңер мындай колунда бар чөнтөгү калың адамдарга үлгү болуш керек. Ойлойбуз, биз силерди колдоп кетебиз. Колдоочулар көп, мына көп түкүрсө көл болот дейт. Ушул ишиңиздерден тайбагала. Бул деген башталышы деген абдан кыйын болот. Бирөө жакшы сөз айтат, жаман сөз айтканы көп болот. Көрө албастар мындан көп болот, ичи тарлар андан көп болот. Анан бул ишти бутка тургузуп алгандан кийин актар болгондор мындан көп болот. Ошон үчүн эч нерседен тайбай, алдыга жүрө берсеңер, мына мондай кайрымдуу адамдар сиздердин ишиңиздерди колдойт. Рахмат. Ошол бизде чын эле майрамдар көп. Анан бул Орозонун 15-күнүндө ушундай кайрымдуу күн деген керек болсо депутаттарга сунуштап көрөлү. Мыйзам жазылсын, Орозонун 15-күн кайрымдуу күн. Бул эч кандай зыяны жок, мындай жумуштан маларды кылбайт. Болгон эле кайрымдуу күн деген бир белгилүү дата каталы белгилеп койсок, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат балдар.
чоң рахмат. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен мына ушул жерде кайрымдуулук акциясын уюштуруп, ушул жерде мына Азамат мырза баштаган Кыргыздын таланттуу кызы Гүлжайна Атаканова баштаган жоон топ ошолорго ыраазычылык билдирели. Анткени кайрымдуулук адамдын жүрөгүндө жашаш керек. Ошондуктан ар дайым ар бир адам кайрымдуу болсо, Кыргызстандын келечеги ар бир адам менен келечек түзүлөт дейт. Ошондуктан дайым бар болуңуздар. Мына ошону демилгени көтөрүп, Орозонун 15-күнү кайрымдуу бололу деп, ушул ар бир күнү негизи кайрымдуулук кыла берсек, бул аздык кылбайт. Ошон үчүн бирибиз кайрымдуу болуп жардам берип жүргөн бул жакшы нерсе экен. Мына ошо бирок бүгүн 15-күнү кайрымдуу күн деп белгилеп, жакшынакай жалпы элибизге, журтубузга жакшы жаңылыгын кылып аткан ушу Азамат деген жигитибизди кол чабуулар менен чакырып өзүнө сөз берип койсок туугандар. Кана Азамат келип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Биринчиден келген коноктор, биринчиден баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Бүгүнкү күнү биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушундай иштерди жүргүзүп келет. Эл үчүн кызмат кылуу үчүн биздин фонддун башкы максаты ушундай колунан жумуш келген, кандайдыр бир иштер менен алектенген инсандар менен жана жардамга муктаж болуп турган инсандарыбыздын, мекендештерибиздин ортосунда көпүрө болуп берүү бул биздин башкы максатыбыз. Ошонун негизинде ушундай иштерди жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндү дагы уюштуруп атканыбыздын бирден бир себеби Орозо бул ыйык ай, кечирим айы жана кайрымдуулуктун айы. Ушул күнү биз карап көрсөк, мамлекетибизде, өлкөбүздө ар кандай күндөр белгиленген күндөр бар. Ошол күндөрдүн ичинде бир күн жетишпегендей, кайрымдуулук күнү деп биз демилгелеп ушуну алып чыгууну туура көрдүк. Эмнеге дегенде бизге кат менен дагы кандайдыр бир мамлекетибизде көптөгөн муктаж жарандар болгондуктан ушул күндү алып чыгууну туура көрдүк. Ушул күнү мына бүгүн бул жерде чогулуп отурган болсок, жылдан жылга бул күн белгилүү күн болуп, жылдан жылга коомчулукка тарап, ушундай бир муктаждыкта турган биздин мекендештерибиздин кандайдыр бир муктаждыгын чечип турса деген ой максат менен бүгүнкү күндү демилгелеп отурабыз. Кудай буйруса, бул күн жылдан жылга мамлекетибизге, өлкөбүзгө кеңири тарап, канчалаган үйүндө уну жок отурган, наны жок отурган, жана жардамга муктаж болуп турган инсандарыбыздын муктаждыктары чечилип, үстүндө үйү жок отурган бир туугандарыбыздын дагы ошондой бир үйлүү болушуна себепкер болуп калайлы деген ниетте бүгүнкү күндү биз демилгелеп отурабыз. Кудайым буйруса, жана ошол ишке ашып, ошол күнү үйү жоктор үйлүү болуп, тамак аш жана бир кандайдыр бир жолдордо болуп турса, биздин фонддун бир максатыбыз орундалат деген ойдобуз. Кудай буйруса. Рахмат, Азамат, рахмат. Кай бир адамдар кабат-кабат үй салып, кабат-кабат машина айдап, ошол байлыгы менен мактанып, чогулткан, терген, өзүнүн мөмөсү менен мактанса, мына ушул жигит өзүнүн элге кылган кайрымдуулугу менен, өзүнүн жоопкерчилиги менен, жөнөкөйлүгү менен артынан жаштарды ээрчитип үлгү болуп атат. Ошол жигитке рахмат. Бир кол чаап койсоңуздар туугандар. Чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим. Ар дайым негизи эле чыгармачыл инсандар биз деген ушундай боорукер, жакшы уюм түзүлүп, мүмкүнчүлүгү чектелген элдерге, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, эже агаларга жардам берели деп жакшы план кылып атышыптыр. Биз дагы ошолорду ар дайым колдойбуз. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ар дайым жардам бериш керек, ар дайым көңүл бөлүш керек. Негизи эле жараткан Аллам кичинекей бөбөктөрүбүздүн эч убакта оорутпасын. Кичинекей бөбөктөрүбүз ар дайым уртунан күлкү кетпесин. Ата-энелерибиздин кучагынан, ата-энелерибиздин мээримине бөлөнүп чоңойсун. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага көрүп, катышып, ушуга кызыгып, ушуга көңүл буруп келип аткан баардык бул жерде отурган айымдар менен мырзаларга чоң рахматымды айткым келет. Мен бул коомдук фонддун ишин
өткөндө Айзада сиңдиме бір жакшынакай заманбап өздөрү айткандай бардык шарты менен татынакай үйдү куруп ушул кызыбызды киргизип аткан тоюнда көрүп күбө болдум эле. Мен эң биринчиден ушул Азаматка эне катары ушунчалык абдан ыраазычылыгымды билдирем. Ушу кандай аял тууду экен Азаматтай уулду деп, баягы мурунку Лениндей уулду дегендей, ошо Ленинден кем көрбөгөн абалда ушул жигитке өзүмдүн чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Себеби ушул жана Жылдыз кызыбыз, депутат кызыбыз айткандай, Жылаңач баатырлар өздөрүнүн эч кандай бир мындай чогултуп койгон дүйнөсү болбосо дагы ушул жан дүйнөлөрүнүн жарыгын элге чачкысы келип, жана жардамга муктаж, жан дүйнөсү жабыркаган биздин ушу коомубуздагы эч ким көңүл бура албай аткан адамдарга ушулар көңүл буруп, ушул нерсени жасап атканына мен ушунчалык ыраазы болгум келет. Экинчиден, ушул фонддун арты менен ушул улуу Рамазан айынын 15-ин кайрымдуу бол деген деп, ушул кайрымдуулук күнүнө арнаган күн болсо экен деп демилге кылып аткандары дагы бул абдан жакшы нерсе. Мына ушул тема дагы эң сонун экен. Орозонун 15-күнүндө жардам кылгын, нур төгүлсүн көңүлгө дейт. Биз көп эле жолу жардам кылганбыз. Мисалы биз көпүрө салып аткан бир бизнесмендин ишине деле жардам кылганбыз, 1 күндүк зарплатабызды берип. Анан ошол 1 күндүк мугалимдердин 1 күндүк зарплатасынан деле канча миңдеген сом акча түшсө, ошол изи жок эле кимдир бирөөнүн атына кеткен да. Эми ошол сыяктуу эле могул жерде өнөктөштөр бар экен, абдан көп өнөктөштөр бар экен. Ошолар деле радио аркылуу, теле аркылуу, газет аркылуу жалпы элге кайрылып, ушул күнгө 1 күндүк зарплатабы, же болсо 1 сомдон болсо деле биз светти кымбаттатасың деп Бакиевке 1 сомдон чогулталы деп бир аябай шакаба болду эле. Андан көрөкчө ушундай жан дүйнөсү жабыркагандарга 1 күндүк зарплата же болсо 1 сомдонбу, 100 сомдонбу чогултса, бул эң чоң иш болор деди. Бул жигиттердин ишине дагы көп демилге болуп, көп мындай сүрөөн болмок эле да. Ошон үчүн мен жалпы элге ушул иш тегиз жетсе, ушу жалпы эл колдоо калса, мындан да көп иштер жасалат эле деп ойлойм. Себеби муктаж адамдар абдан көп, оорулуу адамдар дагы бар, оорукчал балдар бар. Мына ошолорго адрестик жардам болуп калмакта. Ошон үчүн сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Чоң рахмат. Ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кимде ким орозо кармаган болсо, орозоңуздар кабыл болсун. Жана ошондой эле кайрымдуу бол акциясын уюштурган жалпы жамаат караачылык бар болуңуздар. Чоң саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден бул иш-чараны бүгүнкү күнү уюштуруп жаткан Азамат байкелер, Болот байкелерге ыраазычылык айтабыз. Кайрымдуу десе биз эмнени билебиз? Бүгүнкү күндө деген бири-бирине жардам берген, акчалай болобу, бай кедейге жардам болобу, ошону билип келебиз да. Бирок кайрымдуу деген бул бир адам экинчи адамга жылмайып койсо дагы бул кайрымдуу дейт да. Анан ушундай бир демилгени көтөрүп, Орозонун 15-күнүн кайрымдуу күнү катары белгилейли. Ар бир адамдын ушу жүрөгүндө сезимди ойготолу деп бүгүнкү күндө кайрымдуу бол кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылык айтып кетебиз. Ал эми Азамат байкелерге иштериңиздерге ийгилик. Биз ар дайым колубуздан келген жардамды эч качан аябайбыз. Кудай буюрса дагы да болсо алдыда чоң иштер турат деп билем. Социалдык тармактардан болобу, башка тармактардан болобу, элдердин оозунан болобу, мен угуп келем да.
ошон үчүн албан ийгиликтер сиздерге каалап кетмекчимин. Азыр биздин алдыбызда ошол кыргыз жанры жагында пародия, интермедиа элге күлкү тартылуу жаатында көпчүлүгү ошол мырзалар болсо, арасында 1-2 айым болсо, 2 айым болсо, экөөнүн бирөө мына алдыбызда келе турган ардактуу эжекебиз ушул кайрымдуу бол коомдук фондуна мынакей өкүлү ушул жерде иштеп, жардам кылып, кошо иш-чарага аралашып, демилгени чогуу көтөрүшүп жүргөн Гүлжайна Атаканова эжекебизди чакырып коелу. Келиңиз эжеке. Келиңиз. Чоң рахмат. Кутмандуу куш убакытыңыздар менен урматтуу биздин момун бир туугандарыбыз. Жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу күн каалайбыз. Биз мынакей ушул биздин командабыз Орозонун 15-күнү кайрымдуулук күнү деп демилгелеп чыгып аттык эле. Буйруса баягы көрүнгөн тоонун ырагы жок дейт. 1-2 жылда биз дагы түптөлүп, ушул бир жакшы күн катары кыргыз элине бири-бирине жардам берген, ушул күн кайрымдуу күн эле. Тигиге барып жок дегенде бир табак аш алып берип коеюнчу деген күн болуп калса экен деп ушундай бир жакшы демилге көтөрүп чыгып атабыз. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Биздин алдыга койгон максатыбыз жүрөгүндө жылуулук бар, бирок жардамга муктаж инсандарды көрбөгөн адамдар менен жардамга муктаж инсандардын ортосунда көпүрө болуп берүү. Эч бир инсан оорубасын, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин бул жерде Татынакай Айзада деген эжекебиз отурат. Биз ар дайым сиз мененбиз.